Allah subhanahu wa ta'ala жалпы insanды бұл дүниеге алып келіп, ал адамдың дүние және ақиретте бақытлы болуысы үшін Аллах Таала ислам динин берген. Дин егер адам баласын жашоосунда болса, ал бай болобу, кембагал, илимдүү, илимсиз, денсаулықты, денсаулықсыз, қандай адам болбосун, 100 жыл жашасын, 20 жыл жашасын, бирок жашоосунда дин боло турган болса, ал адам дүйнөдө дагы, кабыр учурунда дагы, өлүм учурунда дагы, кыяматтан чыккандан кийин түбөлүккө ал адам рахатта, ыззатта, сый-урматта, жыргалчылыкта адам баласы жашайт. Эгер жашообузда дин болбосо, бир канча Аллах Таала берген биздин рызкыбыз бар. Жей турган тамак ашыбыз бар, иче турган суубуз бар. Бирок алда түгөнө турган күн келет. Куллу нафсин заиqatul maut. Куранда Аллах Таала айткандай, ар бир жан бул өлүмдүн даамын татат дейт. Иннал маута касун ва куллукум шарибуху деп. Чындыгында өлүм бул бир идиш, чөйчөк сыяктуу. Ар бириңер ошо чөйчөктөн ичесиңер дейт. Ва иннал маута сабирун ва куллуна саликуху. Чындыгында өлүм бул бир жол. Ушундай бир жол, ал жолго ар бир адам түшөт деп. Ар бир адам башына келе турган нерсе. Адам башталды, дүйнөгө келди. Эненин жатында эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ваккалаллаху бир-рахими малакан." Аллах Таала эненин курсагында бир периштени өкүл кылып шайлап койгон. Стадия алмашкан сайын Аллах Таалага жарыя кылып кайрылып турат. Ай Робби мудга, ай Робби алака, о Роббим бул нутфа болуп турат. Бир суу, бир тамчы суу. Бул канга айланды, чайналган этке айланды деп жарыя кылып турат экен да. Файда арадалла яқдия халқаха, қачанда Аллах Таала ага жаратууну каалаганда, ага жан берүүнү каалаганда, Аллах Таалага кайрылат: "Ай Робби азакарун ам унса?" О Аллах, бул уул болобу же кызбы? Балабы же кызбы? Ашақиюн ам саид, бул бактылуубу же бактысызбы? Фамар ризқу, фамал ажал, ырыскысы канчалык? Жана ажалы качан? Белгиленген ажал деп белгиленген убакыт айтат. Өлүмү келе турган белгиленген мөөнөтү кандай? Кайсыл учурда дүйнөдөн кош айтат. Фаюктабу кадалика фи батни уммихи, пайгамбарыбыз айтат, ошол сыяктуу тагдырга байланыштуу нерселер энесинин курсагында эле жазылат дейт. Демек, адам дүйнөгө келерден мурун эле өзү өлүм үчүн келген. Биздин жаныбыз денебизге салына электе эле сиз менен биздин өлүмүбүздүн чечими чыккан. Кайсыл учурда, кандай абалда рызкыбыз кантип бүтүп, кантип кетебиз. Калган нерселер себеп. Бирөөлөр машина менен урулуп кетип дүйнөдөн кетип атат. Жөн эле туруп өлүп калып атат, ооруп калып өлүп калып атат. Ар кандай акыбалда адам баласы дүйнөдөн сапар тарта берет экен. Бул бир ачуу чындык да, урматтуу тууган.